Hurmattуу Жалал-Абадтыктар, кутмандуу кечиңиздер менен. Алыстан жакындан келген коноктор бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Карачы, эмне дегенди эл турат. Ушунун баары бир 200 сомдон билет алып жүргениңерде жаман сон болмок экен да. Мындан 30 жыл мурда, балким андан да көп bir mezgilde İbrahim Cunusov şu Жалал-Абад üçün bir ır жазды эле. Gelsem kurbum görösүң Жалал-Абад шаарын бүгүн деп. 30 жыл мурда Жалал-Абадка келип көрө турган эч нерсе жок болчу. Мына ошол Ибрагимдин ошол ыры мына бүгүнкү күнгө төп келди окшойт. Жарашты. Кудай буйруса бул ырдын экинчи өмүрү башталып, жаштар бири-биринен талашып ырдай турган болуп калды окшойт. Мен азыр Жалал-Абадтыкмын. Жок, чын айтып атам. Азыр мен Барпы, Жалал-Абадтагы Барпы драм театрына келип иштеп атканыма Кудай буйруса 6 ай болду. Азыр анча мынча кишилер каяктансың деп сураса, керек болсо ушу Барпыдан болом деп айтып берейин дейм. Токтогулдуктар уруп калса, дайыма самолет менен жүрө албагандан кийин Токтогулдан нары бери өткөндөн тартынып турам да. Мен Жалал-Абадка келгенден кийин көп киши кызыгып, мейли көчөдөн, мейли башкадан суроо беришет да. Кантип келип калдыңыз Жалал-Абадка, борбордо жүрсөңүз, эмнеге келдиңиз, кандай зарылчылыгы бар эле деп. Мен аларга айтып коюп атам. Илгери Казакстан борборун Алматыдан Астанага которгондо, ошол кездеги Россиянын президенти Элсин Назарбаевдан сураптыр да, Нурсултан Абишевич, борборду Астанага которгондун кандай зарылчылыгы бар эле десе, Нурсултан Абишевич айтат эмес, эч кандай зарылчылыгы жок, жөн гана сизге жакын болоюн дедим деп. Анысыңарындай Жалал-Абад тез өнүгүп атат дегеннен не бар, не жок келип турайын дедим. Муну мен тамашыр ретинде айтып атам, муну да саясатташтырып жүрбөгүлө. Абдыда борбор болот экен Жалал-Абад деп чуркап жүрөт деп. Жок, андай эмес. Илгери Бишкектеги филармониянын жоон топ артисттери гастролго чыгып, бир районго барып, Асанкул Шаршенов администраторга барып, дежурныйдан орун алган атса, эстебес турсун али сурайт имиш, кыйкырат имиш. Ай, Асаш, экөөбүзгө бир орун ал, экөөбүз бир комнатта бирге чогуу жаталы деп. Десе, Асанкул Шаршенов айтат дейт, жок, эстеке, өзүңчө жата бер, сен жаныңда шүм-шүйүп жаткандан көрө, Келдибектин жанында дардайып жаткан жакшы деп. Анысыңарындай Бишкекте жайнаган эл артисттердин арасында шүм-шүйүп жүргөндөн көрө Жалал-Абадка келип дардайып жүрөйүн деди. Келгенден кийин театрдын коллективин көрүп, ого төр сүйүндүм. Бардыгы коллектив баары жап-жаш экен. 20-дан 30-дун айланасында балдар, кыздар экен. Аларды көрүп, ого төр сүйүнүп калдым. Кудай буйруса, жаштар өзүбүзчө болот экенбиз деп. Кудай ушуну кут кылсын. Ушул дөөтүнү кут кылсын. Жашасын Кыргыз мамлекети, жашасын бүгүнкү Кыргыз бийлиги. Биз маданият кызматкерлери Кыргыз мамлекетинин эртеңки жаркыраган келечеги үчүн, Кыргыз мамлекетинин ичинде жашаган бардык улуттардын биримдиги, өмүр бою достугу үчүн кызмат кылабыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.